Ата бабаларыбыз калтырган мамлекеттүүлүктү, эгемендикти көздүн карегиндей сактап, келечек муунга өткөрүп берүү ар бир кыргызстандыктын эң негизги милдети. Президент Садыр Жапаров тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрүнө байланыштуу мекендештерге кайрылуусунда элибиз даңктууда, кайгылууда доорлорду башынан өткөрүп келе жатканын айткан. Мисал катары улуу кыргыз кагандыгы сыяктуу ири дөөлөттү түзгөн даңазалуу доор менен үркүн сыяктуу оор трагедиялуу мезгилдер көрсөтүлгөн. Ар кандай кыйынчылыктарга туушуккан айрым элдердин аттары тарых барактарында гана калса, эзелтеден эгемендикти аздектеп, мамлекеттүүлүктү туу туткан, катылган жоонун катыгын берип, өзгөчөлөнгөн каада салтын, нарк насилин сактап келген кыргыз эли кылымдардан кылымга учугулап сакталып келе жатат. Быйылкы тарых жана ата бабаларыбызды эскерүү күндөрүндө эл жери үчүн ташка тамга баскандай из калтырып тарых жараткан. Учурунда өлкөнүн эгемендиги өсүп өнүгүшү үчүн башын сайып күрөшкөн белгилүү тарыхый инсандарыбыз эскерилип жатканын да баса белгилеп кетейин. Ушул жылы Ормон хандын 230 жылдыгы, Байтик Баатырдын 200 жылдыгы, агартуучу жана коомдук саясий ишмер Ишеналы Арабаевдин 140 жылдыгы, эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгы, эл сүрөтчүсү Гапар Айтиевдин 110 жылдыгы, 20-кылымдын башындагы өз алдынчалыкка умтулуунун алгачкы аракеттери катары бааланган Тоолуу Кыргыз облусун түзүү долбоорунун 100 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленип, элибиз эгемендикти таберик кылган бабаларыбызга сый урмат көргөзүп келүүдө. Совет бийлигинин орношу менен өз алдынчалыкка ээ болгон же болбосо ошол мезгилде түзүлүп жаткан өлкөлөрдүн катарында кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыптандыруунун башатында турган Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орузбеков сыяктуу жана башка көптөгөн кыргыздын чыгаан уул кыздарынын эмгеги элибиздин эсинде түбөлүк сакталат. Алардын бизге калтырган таберигин мамлекеттүүлүгүбүздү, эгемендикти көздүн карегиндей сактап, келечек муунга өткөрүп берүү ар бир кыргызстандыктын эң негизги милдети экенин эсибизден чыгарбашыбыз зарыл. Тарыхыбыз жана ата бабаларыбызды эскерүү менен эгемендикти көксөп, өмүрүн ардаган бабаларыбыздын, кийин ошол ой кыялдар үчүн тоталитардык режимдин курмандыгына айланган аталарыбыздын ошондой эле жакынкы күндөрдө эле мамлекетибиздин бүтүндүгү үчүн чек арада баатырдык менен курман болгон мекенчил жигиттерибиздин эрдиктеринин элге жайылтуу аракеттерин жана жалпы эле тарыхыбыздын белгисиз барактарын изилдөөлөрдү улантуу зарыл. 20-кылымда кыргыз эли башынан эң оор сыноолорду кечирди. Буга 1916 жылдагы каргашалуу окуялар, 1930 жылдардагы саясий репрессиялар сымал оор жоготуулар мисал. Бирок ошол эле убакта каруусун казык, канын азык кылып, улуттун келечегин көрө билген, мекенчилдердин эрктүүлүгүнүн жана тынымсыз аракеттеринин натыйжасында СССРдин курамында советтик улуттук мамлекеттүүлүк түптөлгөн. Былтырда президент Садыр Жапаров чыгаан мамлекеттик ишмер, кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөчүлөрүнүн бири, Кыргыз Республикасынын баатыры Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада сүйлөп жатып, мекенчил сезим канында ойногон атуулдарыбыздын эрдигин муундан муунга өткөрүү ыйык парз экенин белгилеген. Жаралгандан эле куюлуштура сүйлөгөн, уйкаштыра ыр айткан элибиз алардын басып өткөн нарктуу жолун даңазалап, ырдап олтуруп, каада салт, үрп адатыбызды, маданиятыбызды, жалпы эле жашоо философиябызды чагылдырган ааламда теңдеши жок Манас дастанын кошо таберик кылып тартуулаган экен. Мына ошол ата бабаларыбыздын ыйык табериги болуп саналган улуу баян жаңырып жатканда Айкөл Манастын кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген сөздөрү ата бабаларыбыздын мамлекет түптөөдөгү чеберчилиги, улут куроодогу тажрыйбасы гана эмес, биз үчүн айтылган керез, бизге тагылган милдет, урпактардын алдына коюлган парыздай сезилет. Ошондой эле бүгүн мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков, Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев, Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жана башкалар менен биргеликте алар 1916 жылдагы трагедиялуу окуялардын курмандыктарына арналган эстелик мемориалына, саясий репрессиянын курмандыктарына арналган эстелик мемориалына жана жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бейитине гүл коюшту. Алардын элесине багышталып Куран окулду. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Тарыхчылар келечек муун өткөндөн так даана жооп алыш үчүн дагы далай фактыларды казып чыгуу керектигин айтышат. Тарыхый акыйкаттыкты орнотуу ар бир илимпоздун ыйык вазыйпасы деп билүү керек дешет алар.
Тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнүн маани маңызы жыл өткөн сайын артып баратат. Анткени мына биз карап көрсөк, дүйнөдөгү коомдук саясий кырдаал, дүйнөдөгү окуялар ар бир кыргыз жаранынын мекенчилдикке болгон сезимин, мекенчилдикке болгон сүйүүсүн мындай ойготпой койбойт да. Анткени качан тарых карт барактарын карап көрсөк, кыргыз эли ар качандан бир качан ушул өз алдынчалуулукка, мамлекеттүүлүккө умтулуп келген. Тарыхты карап көрсөк, бүгүнкү күндө дүйнөнүн картасында Кыргызстандын ордун алып отушу да бул өзүнчө чоң сыймык. Ал эми кыргыз элинин канча саны көп калктуу сандар ушу мамлекеттүүлүккө ээ боло албай жатат. Былтыр Жусуп Абдурахмановдун 110 жылдыгы болду. А кишиге көп жылдан бери эл талап кылып келе жаткан Кыргыз Республикасынын эл баатыры деген жогорку наам берилди. Бул деген чоң акыйкаттыкты ордуна койдук деген нерсе. Бул биздин азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун түздөн түз туура баамдап баа бергендиги болот. Эми алдыда дагы эле жатат, дагы бир талайларыбыз бар. Ошондой сыяктуу бааларды бере турган. Деги эле быйыл тарых жана ата бабаларды эскерүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Окумуштуу илимпоздорго да чоң тарыхый милдет жүктөлүп, кошуна өлкөлөрдүн, Россиянын архивдерин казып чыгышууда. Анын баары кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыптандыруунун башатында турган чыгаандардын эмгектерин түбөлүк калтыруу аракеттери. Акмарал Сабатар, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.